адам турмушунун адашуусу, туура эмес чечими өкүнүчкө алып келе турганы жөнүндө чоң сабак менен жүргөн Өкүнүч аттуу спектакль Бакен Кыдыкеева атындагы Жаш көрүүчүлөр театрында коюлду. Махаббат, өрт алып мендеги, жашатат назиктик сендеги. Бейиште бергин бар билгизбей, периштем жердеги. Аталган чыгарма бүткүл өмүрүн, талантын, жөндөмүн, билимин жаштарды тарбиялоого жумшаган акын драматург Асангул Абдыгулованын калемине таандык. Айыл жеринде болобу деги эле Кыргызстан эле деп коелучу. Айыл кыштактарда көп окуялар болот экен. Турмушта жашоодо болгон жаңылыштыктар. Ошол жаңылыштыктарга байланыштуу анан ушунчалык адам чыдагысы кыйын өкүнүчтөр пайда болот экен. Ошентип улам туура эмес мамиле, туура эмес жүрүм турумдан жүрүп отуруп өкүнүч пайда болуп атат. Белгилей кетсек, Асангул апанын түпкү кесиби мугалим болгону менен чыгармачылыкты кошо алып жүрөт. Жаш кезинен ыр жазып, алгач жергиликтүү, андан соң Советтик Кыргызстан, мугалимдер сыяктуу республикалык газеталарга макалалары биринин артынан бири чыгып турган. 2003-жылы Дил баян ырлар жана драмалар жыйнагы жарык көргөн. Улуттук академиялык драма театрында Бурулча жөнүндө жакшы спектакль коюлду. Гөлдө Кайран менен Каныкей деген жакшы спектакль коюлду. Ушул эле сахнада Назир эже Элес деген бир жакшы спектаклин койду. Анан мына эми дагы бир жаңы спектакль коюлуп атат. Спектакль менимче абдан жаштарга жага тургандай, тарбиялык мааниси бар, абдан жакшы спектакль болуптур. Асангул эжеге бекем ден соолук, узак өмүр тилейм. Дагы көп чыгармаларыңызды арнаңыз театрга. Сиз мыкты уул кыздарды тарбиялагандагы энесиз. Ушул сиздин дөөлөтүңүз, сиздин энелик бактыңыз могу жердеги биздин аял затына, бул жерде отурган аял заттын баарына жугуштуу болсун эже. Чыгарманын өзөгүнө токтоло турган болсок, Максат менен Айжамал Кудай табыштырган түгөйлөр. Алар көрө албастыктын курманы болуп, ажырашып кетишет. 16 жылдан соң жолугушат. Жолугушууда чоң өкүнүч өкүм сүрөт. Бул чыгармада үй бүлөгө башка адамдардын кийлигишүүсү жакшылыкка алып келбестигин, ыйык никеде берген убаданы үй бүлө ээлери сабырдуулугу, чыдамдуулугу менен аткарган жашоо керектиги жөнүндө көйгөй каралган. Биздин көрүүчүлөрдө көр сөздөрүн баасын берер. Мен эми ушундук катырды деп айтпайм, бирок баары бир биздин өзүбүздүн ата бабадан келеткан баалуулуктарды сактап калышыбыз керек, дагы кийинчи урпактарга өткөрүп беришибиз керек деп мына ушул жөнүндө спектакльде койдук. Мен бул жерде Карпай баланын, Максат деген баланын атасынын ролун ойнойм. Мен ролунда атасы баягы Афган согушуна качкан ардагер, эки буттан баспаган каарман. Бул жерде эми эне менен баланын ортосундагы, ата менен келиндин ортосундагы, кыз менен баланын ортосундагы байланыш көбүнчө жалаң ушу чыгарма ушундай байланыштырылган. Баардык ынанымдуу көрсөтүлгөн, образдуулук жаратылган, спектаклдин жүрүшү, конфликттин өөрчүшү, өз ара бири-бирине болгон бири-бирине болгон партнердук конфликт. Анан ички конфликт, ошол спектакль ансамблдин түзүлүшү менен бүт комплектешип жакшы болду. Дүйнөмдөгү көп кайсы бир монологдор, ырлар ошол менин дүйнөмдөгү жашап жаткан нерселер бар да, ошонун баардыгы кайра сахнада актер аркылуу чагылдырылса абдан жакшы, жагымдуу болот экен. Мындан кийин мен эми драма жазгым келип калды, балким бир жакшы бир драманы жазып калармын деген тилегим бар. Ооба, тагдыр сүйлөгөндө адам унчукпай калат. Махаббат, сүйүү, арман баарын жүрөк көтөргөнү менен көздөрдөн кусалыктын, күйүттүн ачуу көз жашы агып, туруштук бере албай кетет. Ошентсе да, тагдырдын каалагандай калчоосуна моюн сунбай, акылга салып, сабырдуулук менен күрөшүү керек экендигин Өкүнүч спектаклин көрүп, сабак алсаңыз болот. Кундузбек Арстанова, Эржигит Тилекбек уулу, Маданият жаңылыктары.